Саламатсыңарбы, балдар? Турмуш тирчилик коопсуздугунун негиздери сабагын баштайбыз. Бүгүнкү сабактын темасы этият бол. Анда сабагыбыздын максаты менен таанышып алалы. Силер жаңы тема боюнча кеңири маалымат аласыңар. Кыш мезгили жөнүндө ырларды айтуу менен жана суроолорго жооп берип, коопсуздук эрежелерин үйрөнөсүңөр. Кыш мезгилинде этият болуп жүрүүгө көнүгөсүңөр. Бөбөктөр муз деп ойношот, үшүйбүз деп ойлошпойт. Маңдайдан терин агызып, кар жиреп музга сойлошот. Тоңгон колун үйлөшүп, бака-шака сүйлөшүп, жөнөйт балдар дөбөөгө, чанааларын сүйлөшүп. Муз тебишет мелдешип, тоготпой суукту тердешип, аяз ата аяз кыз, көп кечикпей келдешип. Жакында кыш мезгили келет. Айлана аппак карга чүмкөнөт. Анда биз силер менен салаңдап тоңгон муз жөнүндө маалымат алалы. Кышта күн тийгенде үйдүн чатырларындагы кар эрип, суу ылдый көздөй тамат. Күн батып, аба муздаганда тамган тамчылар тоңуп муз болот. Улам бир тамчыдан кошулуп, тоңуп салаңдаган чоң музга айланат. Күн жылып, жаздын келиши жакындаганда чатырлардагы карлар, муздар эрип, ылдый түшө баштайт. Чатырдагы кыш бою жаткан карлар ным болуп, 3 эсе оор болуп калат. Бул өтө кооптуу. Ал адамдын үстүнө түшсө, майып кылышы же өлүмгө алып келиши мүмкүн. Коопсуздук эрежелери менен таанышып алалы. Биринчи эреже. Кышында күн жылып калганда үйдүн чатырларынан алыс бол. Экинчи эреже. Эгер муздун сынганын же чытырап түшүп келе жатканын уксаң, эмне болуп жатканын карабай, дароо үйдүн дубалынан алыс кач. Кооптуу, тосулган жерлерди айланып өт. Ал жерде карларды түшүрүү иштери жүрүшү мүмкүн. Тайгак жол. Кыштын күнү көпчүлүк жолдордо муз тоңуп, тайгак болуп калат. Тайгак жол эмнеге кооптуу? Муз болгон жолдордо тайгаланып, жыгылып кетүү коркунучу бар. Жыгылганда колуңду, бутуңду жана омурткаңды сындырып алышың мүмкүн. Тайгак муз өзгөчө жаш балдар жана каарыган адамдар үчүн өтө кооптуу. Кыштын күнү жолдор тайгак болгондо тайгаланбаган бут кийим кийүү керек. Бул учурда буттун учу менен эмес, таманды жерге толук коюп, шашпай басуу керек. Эгер тайгаланып, жыгылып барасаң, оң капталыңа жыгылууга аракет кыл. Колуңду алдыга созуп таянба, колуңду сындырып аласың. Туура жыгылууну үйрөн. Бул сенин түрдүү жаракаттардан сактайт. Кыштын күнү автоунаа жолдорунда тайгак болот. Ошондуктан жолдон өтүп бара жатканда чуркаба. Автоунаа жүргөн жолдордун боюнда муз деп ойнобо. Кокустан жолго жыгылып кетсең, келе жаткан автоунаа токтоого үлгүрбөй тебелеп кетиши мүмкүн. Балдар, жаңы теманы бышыктап алалы. Салаңдап тоңгон муздар кантип пайда болот? Алар эмнеге кооптуу? Тайгак жол эмнеге кооптуу? Сага кандай кышкы оюндар жагат? Кыш мезгили сага кандай таасир калтырат? Кышында муз үстүндө бий. Тоодон лыжа тебебизби? Хоккей оюнун ойнойбузбу? Кардан киши жасайбызбы? Ар дайым ден соолугубузга кам көрүшүбүз зарыл. Коопсуздук эрежелерин туура сактасак, ар бир оюндан, ар бир спорттон биз пайда табабыз. Балдар, бүгүнкү сабак силерге жактыбы? Анда эмесе үйгө
тапшырма алалы. Китептин 20-21 беттерин окуп, түшүнүңөрдү айтып бересиңер. Коопсуздук эрежелерин эске тутуп, жашообузда колдонууга көнүгөсүңөр. Кышкы оюндар деген темада өзүбүзгө жаккан оюндардын сүрөтүн тартып, кайтарым байланышка чыгасыңар. Саламатта калгыла.